Абал Кыргыз Республикасынын президентин шайлоодогу үгүт насаат иштеринин биринчи алгачкы күнү, мен үчүн алгачкы күн. Бүгүн биринчи күнүм ушул жолугушууларды өткөрүп аткан. Азыр саат 2:30 Куршак айылында Өзгөн районунда жолугушуу болду. Экинчи эле жолугушуум сиздер менен болуп атат. Буюрса эртең чоң алайга чыгып кетебиз. Андан кийин мүмкүн болушунча кыска убакыттын ичинде көбүрөөк жерлерге барып жолукканга аракет кылабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бул кезексиз шайлоо. Кезексиз шайлоо болгондо убакыт мөөнөт аябай кыскарат. Ошого жараша биз дагы ишибизди бираз кыскартканыбызга туура келет. Бүгүн жолугушууну туура көрсөңүздөр 1 сааттын ичинде аяктасак, а сиздер билесиздер, биз бир жолугушууда 4 саатка чейин жолугушуп жүргөн күндөрүбүз болгон. Суроо жооптор аябай көп. Мен сиздер менен жакында эле ушул жерден жолугушуп кеткенмин парламенттик шайлоонун алдында. Ошол кездеки сүйлөгөн сөздөрүбүз, ошол кездеки эскертүүлөрүбүз таасир кылбады окшойт. Биз айттык эле ошондо дагы Кыргызстанда адилеттүү, нукура, элдик шайлоо өтмөйүнчө эч качан өлкө да тынчыбайт, эл да тынчыбайт, келечегибиз дагы ачылбайт дегендей болот. Ал таза шайлоо дегендин ичинде эки маани бар. Биринчиси таза шайлоо дегенибиз коомубуз өзү таза шайлоого даяр болуш керек. Экинчиден кандай бийлик болбосун, таза элдин айтканын айткандай, дегенин дегендей кылып сактоо керек. Мына ушул эки нерсе. Биринчиси коом эгер тазалыкты, туура жолду талап кылып турган болсо, ал жол туура болот. Экинчиси ошол туура жолду мыйзамдын негизинде алып барууга сөзсүз түрдө аракет кылуусу керек. Эми менин көз карашымды, менин программа деп айтып коесуздар. Биздин программаны 25 жылдан бери угуп атасыздар. Мына азыр Кудайга шүгүр, заман ушундай, YouTube деген бар, Facebook деген бар. Менин өзүмдөгү жок видеолорду телефонго жүктөп коюп атып эле чыгып атат, көрүп атасыздар. Муну бүгүн сүйлөдүбү дегендей кылып көп суроо беришет. Жок. Аны биз 15 жыл башта сүйлөгөнбүз. Биз кээде көңүл бурбай калып турбуз да, карабайсыздар. Ал кездеги биздин чачыбызда бир талак чач жок, кап-кара бойдо. А көп ойлойт бүгүн сүйлөп атат деп. Жок. Ал сөздөр өзгөрүлгөн эмес, эмне үчүн? Биздин позициябыз өзгөрүлгөн эмес. 15 жыл башта, 20 жыл башта 20 жыл башта эмнелерди көтөргөнбүз, кандай көз карашта болгонбуз, бүгүн да дал ошондой көз карашта. Ошондуктан көптөгөн биздин жердештерибиз, замандаштарыбыз качан кайсы жылы сүйлөгөнүбүздү билбей калып атат. Себеп баягы туруктуулук. А кээ бир саясатчыларды көрүп атабыз. 2 ай башта каякта эле алар, 2 айдан кийин кайда? Бүгүн бул жерде дагы 3 күндөн кийин кайда болгонун бир жараткан билет, анан өзү билет. Биз урматтуу, касиеттүү Кыргызстандын калкы жараткандан ушуну тилейбиз. Эч качан сөзүбүздөн мүдүрүлтпөсүн. Эч качан аягыбыздан мүдүрүлтпөсүн. Бизди сөзүбүздөн жаңылтпасын. Жараткан бир пендени жазалайм деген болсо, биринчи кезекте сөздөн алдырат. Ооздон алдырат. Мына ушунан Кудай сактасын. Ар дайым туура сөз сүйлөгөндү насип эткен болсун. Туура жолду тандап алып, туура жолдон адашпагандыкты насип эткен болсо, жараткандын берген бул дүйнөдөгү жалгандагы эң чоң байлык ушул байлык болот. Биз байлык деп куруп койгон ресторандарыбызды эмес, байлык деп банкка салып койгон акчаларыбызды эмес, байлык деп ал жактан бул жактан келип аткан каражаттар эмес. Байлык деп дал ушуну түшүнөбүз. Ошондуктан кирип келатканда бираз мен сүрөтүмдү коюп туруп, сөздөрдү ар ким ар кандайча кылып мындай өзгөртүп кое берет да. Биринчи кезекте биздин бараткан, президенттикке бараткандагы талабыбыз ушул. Ыйман, мыйзам, тартип.
Birinci кезекте иман турат. Biz sizler менен көп жолу айттык. Иман эле бекем болгон болсо, мыйзамдын да кажети жок. Себеп ошол имандын ичинде баары бар. Иман болбосо, мыйзамың керемет болсо деле ал кармалбайт. Ал сакталбайт, ал аткарылбайт. Мына Кыргызстан ачыктан ачык бир үлгү. Биз жараткандан буйрук болуп, калың элдин колдоосуна ээ болуп, 10 январда президенттикке жарышта биринчи болуп келип калган болсок, ушул 6 октябрдан берки кабыл алынып аткан бардык чечимдердин баарын жокко чыгарабыз дагы. Конституциялык талаага кайра киребиз. Бизди кошуна мамлекеттер биздин өнөктөштөр тааныбай атат. Мамлекет катары тааныбай атат. Аны сиздер сезип атасыздар. Bizde mıyzamdуу бийлик жок деп карап турушат. Бана кече менин сөзүм эмес, Владимир Владимирович Путин 4 saat, 4,5 saat пресс-конференция берди. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстан жөнүндө эмне деди? В Кыргызстане постоянная чехарда деди. Чехарда деген сөз Мадумаровдун баягы эле bizde baş alamandык деген söz. Менин Салижан экем айткандай, мен кыргызча айтып атам, Владимир Путин аны орусча айтып атат. Мен кыргызча айтсам, сиздер көп ишенбей атасыздар, а киши орусча айтса ишенип атасыздар. Айырмасы ушул эле. Ушул эле айырмасы. Суроолор аябай көбөйүп кетти. Мен сүйлөп атып эле ушул суроолоруңуздарга жооп берип атып, өзүмдүн көз карашымды билдире кетсем, кандай дейсиздер? Себеп ар бир суроо берип аткан киши үмүт менен берип атат, кыска жооп берип, эгер кайталанып кеткен суроолор болсо, билесиздер, бизде дайым практикада ушундай, бир да суроо жоопсуз калбайт. Ассаламу алейкум, Адахан Кисанбаев дейт, сизге чың ден соолук, узун өмүр. Суроом, YouTube'да ачсаң эле, Садыр жана Садыр, YouTube'дун баарын эле коркутуп басып алганбы, эмне кылышыбыз керек дейт. Өзүңүз менен өзүңүз болуңуз. Өзүңүздүн жүрөгүңүздү тыңшаңыз. Мына мен bir intervyuda ayttım эле, bir intervью берип атканда, bizde азыр мыйзам да башкарбайт, иман да башкарбайт, ата-эне да башкарбайт, мугалим да башкарбайт, аксакал да башкарбайт, bizdi ушул телефон башкарып калды деп. 2004-жылга чейин Тажикстанга карап турган Алай районунун Сарымогол айылын Кыргызстанга кайтаруусуна салымыңыз барбы, Санжар дейт. Салымым бар эмес, ошол жерде түп-түз биздин жасаган иш аракетибиз. Бул Раматылык Абсамат Масалиевичтин birinci кезекте ошол кезде Алайдан депутат болгон Исмаил Исаковичтин жана Адахан Мадумаровдун үчөөнүн түздөн-түз салымы ошол 60.000 гектар жер, 60.000 гектар жер. Bir кетмен чабылбай, bir жаман жакшы сөгүш айтылбай, ошол кайрадан Кыргыз Республикасынын аймагына киргендиги боюнча бұл факт, бұл тарихи факт, азыр ошо Кыргызстандын жери. Адахан Кисанбаевич, Аллах колдосун, сизди ишиңизге ийгилик. Көлгө эми агитация кылбайсызбы? Кандай болот эми? Коркунуч пайда болуп турат дейт. Сиз коркпоңуз. Сиздин корко турган эч кандай жагдайыңыз ага шарт эмес. Биз дайым ушул позицияны карманып келебиз. Чакырган жерге барабыз, чакырбаган жерге басып барбайбыз. Бул бир. Экинчиси, касиеттүү биздин ысык көлүбүздүн жарандарынын, тургундарынын бүт баарынын ою бир жакта эмес. Биз тарапта болгондор көп кече шайлоо мезгилинде көрдүңүздөр. Кудайга шүгүр. Насип кылып туз буйрган күнү биз жолугушабыз. Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун, кайсы жеринде болбосун, бардык жеринде жолугушууга биз даярбыз. Убакыт өтсө барабыз. Мен телевизор карабайм, жергиликтүүлөрдү. Мен жолдо келатканда жанымда отурган балдар айтып берет. Кече дагы бир киши сүйлөптүр. Кем жана Каптагаев деген. Андай эмес, мындай эмес, анан элди бөлүп жарып деген. Айланайын. Эл айтса да сен унчукпачы салаган айланайын. Мына азыр бүт баары колуна көтөрүп аткан жигит ошо кишинин берүүсү менен камалбады беле.
Уят емес пе? Уят емес пе? Мен ушул жерден жариялап коеюн. Жалган айткандан жараткан өзү сактаган болсун. Эгерде кандайдыр бир нерселерди жасап алып, артынан кайрадан жанакы оорусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат боло турган болсо, анда абийирсиздик деп коет аны. Биз ушул кезге чейин чындыктан кылдай кыйшайбай келатабыз. Эмнени көрсөк ошону айтабыз, эмнени уксак ошону айтабыз. Дал ушул залда 2002 жыл, 2003 жыл болса керек эле. Эсимде жок. Аскар Акаевич келип ушул жерде жыйын өткөрүп атканда азыр эстеп кеттим. Ушул жерден туруп, ошол актив соройлордон бирөөсү чыгып айткан. Эжелеримден бирөөсү. Аскар Акаевич, Абсамат Масалич менен Адахан Кимсанбаевичти камасаңыз эле, эл тынчыйт деп суранган ушул жерде. Мына кече Кочкор Атадан дагы бир эжем сураныптыр. Качан жок кыласыз Адахан Мадумаровду деп. Мен ошолорго жооп берип коеюн. Аллах канча суу берген болсо, ошол сууну ичип бүткөнчө пендесинин колунан балекети келбейт, жок кыла албайт. Ошол эжекеме кайрылып айтып коеюн. Бирөөгө жамандык тилегенче өз ыйманыңдын бекемдигин тиле. Өмүр каш кабактын ортосунда. Кырсык сыяктуу. Бул жака салам берип, бул жака салам бергенче жүрөгүң иштеп турабы, турбайбы, ага эч ким кепилдик берген эмес. Андан көрө истигфар айт дагы Аллахтан кечирим сурай эже. Мени жок кылып эмне кыласың? Мен сенден чай сурап атамбы? Мен сенден нан сурап атамбы? Мен үйүңө кирип бирдеме деп атамбы? Мына ошол талапкерлердин бирөөсүнө кечээ ошо суроо бериптир. Качан жок кыласыз деп. Бизди жок кылабыз деген азаматтардын көбү болгон. Эч качан ошол баягы мен коркуп атам, коркунуч пайда болуп атат деген кишиге айткандай эле, коркпоңуз. Бир башта бир өлүм. Аллах пендени жаратканда анын жүрөгү канча жолу согот, канча жолу кагат, канча тамчы суу ичет, ошонун баарын кошо жараткан. Пенде аны токтото албайт. Же азайта албайт, же көбөйтө албайт. Адахан мырза, мен сизден суранычы, ушул кыргыз элине кылган кызматтарыңызды ток болуп кетсеңиз, кызматтарыңызга токтолуп кетсеңиз, мен ушунча күндөн бери жеткире албай келем. Сизди урматтоо менен Эмилбек, сиздин кылган кызматтарыңызды көпчүлүк билбейт. Аллахтын билгени жетиштүү. Эрте менен балдар кичине бир нерсе тартып аткан экен. Ошол жерге бир сүрөткө туруп бересизби дегенден, ошол Сулайман Тоо жакка чыгып баратып, Сулайман Тоо мечитин карап, мына ошол Сулайман Тоо мечитинин курулушун, ошонун демилгесин раматылык менин атам баштаган эле десем, ошондойбу дейт. Анан эмне үчүн биздин казылар, биздин имамдар айтпайт дейт. Айтпайт. Аллах сактасын айткандан дейт. Эгер кокустан кулагыбызда илип алалы, 10 январда ал кулум деп болуп калган болсок, китеп жазат менин атам жөнүндө. Бул кишинин атасы менен чогуу жүрүп, ушунча жыл жетелешип, чай ичип, ар жума сайын ушул чайканадан чай ичип, аксакалдын батасын алып калган элек деген том китептер чыгат. Иншалла биз билебиз. Биздин элибиздин кандай учурда кандай деп айтарын билебиз го айндар. Биз асмандан түшкөн жокпуз го. Кече биримдик деп мекеним Кыргызстан деп кыйкырып жүргөндөрдүн баары бүгүн эмне деп кыйкырып жүргөнүн көрүп атабыз. 25 жыл саясатта жүрүп, 25 сом уурдаган жокмун. Эрдикпи? Эрдик. 25 жыл саясатта жүрүп, 25 жолу калп айткан жокмун. Эрдикпи? Эрдик. 25 жыл жүрүп, калп айтпаган кээ бир азаматтарды көрүп атабыз го.
Bir günde 5 jolu kalıp aytып aткандар. Анан дагы эмнеге сурай бересиздер, эмне кылды деп. Биздин эмне кылганыбызды тарых айтат. Кудай кааласа тарых билет, тарых айтат. Ассаламу алейкум Адахан агай, Орду Улуш шаарына кош келипсиз, кош бактылсын. Биринчи суроо, эгер сиз президент болуп шайлоодон өтүп калсаңыз, азыркы бийлик сизге бут тоссо эмне кыласыз, шайлоо таза өтпөсө деп, шайлоо таза өтпөсө дейт. Шайлоону таза өткөрүшүбүз керек, элдин каалоосу болуусу керек деп 2 октябрда жеңиш аянтында мен кайрылдым эле. Бийликке, Жээнбековке. Укпай койду, эмне болду? Укпай койгондон кийин көрсө, а кишиге каршылар аябай эле көп экен го. Мен жалгызмын деп жүрүп турмун. Мына 115 депутат чүчкүрсө дагы туура чүчкүрдүңүз деп жүргөндөр бит эле душман экен го ага. Keçe tova kıldım. Başta 40 yılda gelip deçile. 40 günde geldi. Ben tova kıldım. Uşul Karagılca'da bir gecem çıkıp ayavay kattı meni aytıştılar. Men uşu oğuzuma salaverken eken erten koks bir nerse olup ketse sokenim men korkup çıkar. Ece sizi tapmay kalam dedim öyle. Mına bu soker Jээнбеков ketpeşi gerek dep men çıktım. Konstitusiya buzulmasın dep men çıktım. Ecemden kavar almadım. Ünüm tutmadım. Onun için taza ötkürgün bereket kılış gerek. Men sözümdün başında ayttım. Taza ötmösö biz hiç kaçan bir tinçibayбыз. Bizdin tapkanımızda berekesi olmaydı. Себеп арам жол менен тапкан нерсе жукпайт. Аны мына президенттик шайлоолор, парламенттик шайлоолор бизге бир канча жолу далилдеп көрсөттү. Эгер сиз президент болсоңуз, Кытайдан алган карызды кантип төлөйсүз дейт. İçirбей, жедирбей, уурдатпай койсоң өзүнөн өзү төлөнөт. Менин көзүмдө кошобойт. Биз жер берип кутулабыз, аны берип кутулабыз деген сөздү айтпайбыз. Биз içirбей, жедирбей, уурдатпай кутулабыз. İnşallah. Менин жүрөгүмдү ооруткан ушул Кытайга карызды мен сизге ишенем, сиз сөзсүз президент болсоңуз, Кудай кааласа, ошо Кытайдан карыздан куткарыңыз дейт. Кытайдан карыздан кутулушубуз үчүн дагы бир жолу бар, эң жеңил жолу. Өзүңүз карыз болбоң. Өзүңүз карыз болбоң. Эмнеге? Кантип карыз болуп атасыз? Şu напсиге берилип кетип шайлоодо карыз болуп калып атасыңар да. Чындай. Келиңиздер таза жолду тандайлы дагы, Кыргызстандагы таза жолго түшсүн. Жетишет, болду, тойдук. Урматтуу Адахан Кипсанбаев, сизди урматтап сыйлап дайым колдоп келүүчүлөр дейт. Кыргыз мамлекетинин өнүп өсүп кетүүсү үчүн сиздин ушунчалык жан күйгүзүп жүргөнүңүздү биз баалап келебиз. Садыр Нуркожоевич менен биргеликте мамлекетти өнүктүрүүгө ишин алып барсаңыздар кандай болот? Өтө жакшы болот. Керемет болот. Эч ким каршы эмес. Бирок бир гана нерсе, ар кандай биригүүлөр мыйзамдын талаасында болуш керек. Мыйзамдын негизинде болушу керек. Мен айттым, биринчи күндөрдөн айттым, иним конституциялык талаага кир, Кыргызстанды чогуу көтөрөбүз деп. Жок. Мыйзамсыз жол менен баратса, мен ага кошула албайм. Мыйзамга келсе, ким болсо ошол болсун, мен дайым айтып келем, кучагыбыз ачык, Кудай жалгасын деп, себеп ажырап кеткенге караганда биригип кеткенди жараткан жакшы көрөт. Эл да жакшы көрөт. Эмне үчүн соцфонд пособие бербей жатат дейт. Соцфонддун төрайымынын орун басары кече жарыялады. Январь айында пенсия бере албайбыз деди. Ассаламу алейкум бу. Биринчи уктуңарбы азыр? Кече уктуңарбы? Пенсионерлер кече уктуңар, а жаштар уга элек да. Мына төрайымы расмий түрдө айтты. Biz yanvardın pensiyasını beri albayız, egerde Karcı Ministrligi bizge 1 milyar son vermese dedi. Bizge akça çok dedi.
Эми ал дагы балеге калса керек карындашым. Себеп шайлап өткөн жолун чыкпай турбайсыңбы дегендей сөз укса керек. Качан өкмөттүк ишканалар ачылып, мамлекет кыргыз жарандары иштейт дейт. Качан туура таза түз шайлап өткөргөнүбүздө. Ошондо иштейбиз. Пенсионерлерге пенсия көбөйөт, качан көбөйөт дейт. Айланайын, өз убагында алып алгачы азыр. Көбөйгөндү кое туралы. Ошол алып аткан пенсияны алып алга дейт. Кумтөрдөн түшкөн канча кайда акча кетет, канча көлөмүндө алтын резервде турат дейт. Аны билген кишилерден сураш керек. Ал жакта калган жок деди го. Дагы бирөө жазып тур, ал жакта калбаса эмне алар, кой кайтарып жүрөбү эле. Мындайда, туугандар, өзүңөр билген суроону менин оозумдан айттырбагыла. Тамак аш азык аябай кымбаттап кетти го дейт. Этти арзандатышка мүмкүнчүлүк барбы, Надыров Кумарбек дейт. Эч нерсенин кереги жок экен, эт гана керек экен да. Эми тамак аш кымбаттап кетти, кымбаттайт, мындан да кымбаттайт. Неге? Биринчиден, кошуналар менен мамилени түзүшүбүз керек. Оңдошубуз керек. Казакстан менен чек ара ачылышы керек. Жанагындай 4 километр, 7 километрге созулган машина, автоунаалар өтпөй калган нерсе токтошу керек. Андай болбойт. Биз газды бууп коебуз дегендей сөздөр болбошу керек. Ошондуктан айтып атам мен сиздерге. Бизди башка өнөктөштөр таанышы керек. Таанышы керек дегенди түшүндүрө албай атсам керек сиздерге. Бизди кантип тааныбайт дегендей. Сизди тааныйт. Мамлекетти тааныбайт. Жок мындай мамлекет. Ошондуктан ар бир мамлекет башка өлкө менен мамиле курарда карайт. Буларда мыйзам барбы? Буларда мыйзамдуу бийлик барбы? Булар мыйзамды сыйлайбы? Булар эгер эртең кол койсо, булардын кол коюуга укугу барбы? Макамы туура келеби? Деген сөздөр болот да. Мен жөнөкөй тил менен түшүндүрөйүнчү сиздерге. Сиздер деле кошунаңыз, бир көчөдө жашаган кошунаңыз, кудалар келип калыптыр, бир союш керек болуп калды деп үйүңүзгө келсе, сиз билесиз да анын сиздикин бир албасын. Кийинки базарда деп коюп, кийинки жазда беришини билесиз да. Артынан кууп жүрүп ала албасыңызды билесиз да. Ошон үчүн миң шылтап айтасыз. Жок эле, бооз эле, болуп койдум эле, миң шылтап табасыз. Бербестин амалын издейсиз. Өлкөлөр да ушундай болот. Эгер чабал өлкө болсо, мамлекет болсо, сөзүндө турбаган өлкө болсо, аны менен мамиле кылгысы келбейт. Ошон үчүн караңыздар, тышкы иштер министрибиз барды, не деген кагуу укту Москвада, Сергей Лавровдон, көрдүңүздөр. Спикерибиз барды. Не деген сөз укту? Не деди? Качан болсо батышты карайсыңар, Американы карайсыңар, башыңарга оор иш түшкөндө Россия сиңерге келип калат деди. Акча керек дегенде Россияга келесиңер деди. Уктуңарбы ушуну? Бул деген сөз мен жөнөкөй сөз менен айтканымызда не дегенди түшүндүрдү? Жок дегенди түшүндүрдү. Мейли алып кет дегенде бирок жерин салып коюптур да деди да. Союшка болбойт да. Адахан Кимсанбаевич Оштор айы миллиондун Жапаровду колдоп бардык офистерди агитаторлорго акча төлөп жатат. 2 миллиард сом төлөнгөн жок. Не болду дейт. Ошол 2 миллиардты төлөп берем деген кишиден сураш керек. Мен алардын сүйлөшүп атканында жанында болгон жокмун. Бир нерсе деп туура эмес жооп берип койсом гыйбат болот. Кандай дейсиздер?
Дагы бир нерсе айтайын дедим эле, шайлоо мезгилинде атааңдаштык болуп атканда көп нерсе кетпесин, туура түшүнүңүздөр. Биз бүтүн Кыргызстандагы, жеке Адахан Мадумаров дагы Кыргызстан эмес, бүтүн СНГ, КМШ өлкөлөрүнүн жетекчилери дагы, саясатчылары дагы айтып атат. Сабаттуулуктун, маданияттуулуктун, туруктуулуктун, сабырдуулуктун үлгүсүн көрсөттү булар деп атат. Угуп атасыздар өзүңүздөр. Geçe Rusya'nın Mamleketlik Duması'nın baştaktı töregasının orunbasarı Бабурин сөйлөптүр. У Адахана Мадумарова есть единственный недостаток, дейт. Слишком честный, дейт. Мадумаров көрдүңүз ғой, мен өткөндө каналдан көрдүм эле. Ютубта жүрөт. Саясатта анчалык чынчыл, анчалык таза болуш мүмкүн эмес дегендей кылып айтып атат. Мен эмес, Бабурин сүйлөдү. Уксаңыздар, ошону айта жүрсөңүздөр да. Эгер башка нерсени угуп калганыңыздарда, мүмкүн мен келсем ушул жерде тосуп алсаңыздар ошо сөз менен. Жакшылыкты айтса, укканда угуптур, ушундай дептир деп айта жүрсөңүздөр деген. Суроо бергендерди токтотуп баштайлы, себеп кайталанып кетишет. Убактыбыз дагы аябай тар болот. Ассаламу алейкум дейт Адахан агай. Алейкум ассалам. Сиз этникалык кыргыз, биздин туугандар бүгүнкү күндө Кыргызстанда көп. Ушуларга сиздин көз карашыңыз түп-түз көз карашым. Мен ошол Кыргызстандын жараны, ал мейли кыргыз болсун, мейли өзбек, уйгур, дунган, татар, тажик болсун. Африкада жүрсө дагы ал Кыргызстандын жараны экенин билиш керек. Мына ошол. Мен сиздерге мына ошол театрдын алдында жанагы парламенттик шайлоодо жыйын өткөрүп атканда айттым эле. Аллах буйруп, биздин партия парламентке өтүп калса, паспорттун эски үлгүсүн кайтарабыз деп айттым эле. Бир жакшы жери, ошол талапкер болобу, саясатчы болобу, аларга менин аябай чоң жардамым тийип атат. Билесиздерби эмнеге? Алардын эмне жасаш керек экенин айтып коюп атам да. Туурабы? Кээде сиздерге майдалап жооп бергим келбейт. Эмне үчүн? Себеп эртеси күнү алар үйрөнүп алат дагы ошону айтат. Айырмасы ушунда болот. Менин айтканымды КТР бербейт. Алардын айтканын КТР эртеден кечке чейин сайрайт. Анан силер ойлоп каласыңар. Туура айтып атат деп. Туура айтып аткан жок, ал кайталап атат. Мына кече биздин сүйлөгөн сөзүбүздү дагы КТРден өчүрүп салды деп аябай көп билдирүүлөрдү берип атат. Эми өчүрүп салса мен аларга укугум жок. Эмнеге өчүрдү десек айтат, кыска мезгилдин ичинде Мадумаровдун көрүүчүлөрү 200 000 болуп кетти. Өчүр деген болуптур. Эми өчүр десе эле өчүп калбайт да. Мына айтып атпайбызбы? Жол катар, сүрөт. Мейли ал сүрөт кимдердики гана илинбеди. Кана кече Ошту эч кимге бербей илинип турган 3 партиядан бирөөсү да жокко бүгүн. Кеп ал сүрөттө эмес. Мен тооба кылдым, ооздан бир сөз чыгып кетти, ошону этият кылып атам да. Мына ошолор илинген бойдон көчөдө калып калсын дедим эле, Алтынчы октябрда ошондой болду. Жакшы сөзгө да, жаман сөзгө да периште орнун дейт. Жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйлү, жакшы тилек кылалы, жакшы сөздөр чыксын оозубуздан. Эми ошол илингендер ошол бойдон да илинип дайым айтып келем, Аллах ушуну буйрган болсун бизди. Тал тереке илдирбей, Аллах пенделердин, сиздердин жүрөгүңүздөргө илингенди насип кылсын бизди. Анын биз кыргыз эли ар бир келген жетекчинин команда түзүлгөнүнөн аксап келебиз. Команда бул сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген девиз менен деп түшүнөм. Буга сиздин көз карашыңыз. Ошо сиздикиндей. Сиз кандай карасаңыз, мен да ошондой карайм. Бирок туура команда түзгөн жетекчини туура таба албай аткан элде эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Өткөндө бирөө айтты эле. Булар эми эле келди да камтың басып атат. Бираз кое турбайлыбы деп. Дагы бир биларман жаза коюптур. Тамтың баскандарды кое туруп, чуркап жүргөндөрдү эле койбойлубучу дегенди депчи. Мына ошол. Ошону тандоо элибиздин колунда. Өзүңүздөр билиңиздер. Кызматташа албайбыз дегени Россия Федерациясы посольствону жаап салабыз деген сөз да. Анда посольство жабылса элчилик деген сөз, посольство.
мигранттарды чыгарып жиберишеби дейт. Мен өткөндө Москвага барып жолукканда биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз мени менен жолугуп олтуруп айтышты эле да, агай, баягы Москвада Яндекс такси деген бар. Ошол Яндекс таксиде такси айдап иштеген кыргыз жарандарынын саны 75 000 экен. Алардын жетекчилиги кечээ тополоң болгондон кийин бизге кабар жеткиришти дейт. Кыргыз жарандарын Кыргыз Республикасынын айдоо көлүгүн жараксыз деп табабыз деп атат дейт. Түшүндүңүздөрбү? Бул эмнеге алып келет? Ачык айтпайт да. Мисалы сиз 2-3 күн бир жерге конокко бардыңыз дейли да. Ал жерде жеңеңиз, же келиниңиз, же тажеңеңиз бар. Шарт ушундай болуп калды да, кыйналдыңыз да, 3 күн жатып калдыңыз эле. 3-чү күнү жеңеңиз чайнекти башкачараак коёт да дасторконго. Же колунан нан түшүп кетет. Же учу чекеси чертилип калган пиалага туш келип калат чай куйганда. Сиз түшүнөсүз да, эстүү жансыз да. Кетиш керек экен. Десең айтат, мен кет деп атамбы дейт. Деген жоксун, бирок дедиң да. Ошол сыяктуу кыргыз айдоо көлүгү жарабайт деген сөз кете бербейсиңерби деген сөз. Мына биздеги тополоңдон кийин Россиянын мамилеси ушундай болуп өзгөрүп атат. Биз талаага кирмейинче. Мына Россиянын бир саясаттануучусу айтты го, ачыктан ачык айтты түз эфирде. Мына 300 000 кыргызды жиберип коелу Бишкекке. Конституция эмнекенин, мыйзам эмнекенин түшүндүрүп келет деп айтты, уктуңуздарбы? Микеев деген айтты, туурабы? Бул деген дагы баягы мен айткан ишара. Ассаламу алейкум. Сиздин президент болушуңузга тилектешмин. Жапаров сиз тууралуу өзгөндө жакшы оюн билдирди. Ал киши менен келечекте иштешүүгө даярсызбы дейт. Мен дагы бир жолу айтам. Ким мыйзам талаасында конституцияны бекем кармап, мыйзамды кылдай кыш айтпай иштейм десе, кош колдоого даяр. Кош колдоп. Бирок биринчи мыйзам талаасына келет. Эртең бизден эстүү муун келет. Бизден акылдуу жигиттер, кыздар келет. Айтпайбы? Кезинде силер мыйзамды аттап өтпөдүңөрбү десе, эмне дейбиз? Жагдай ушундай болуп калды деп. Жок. Жагдайга карабайт. Шариятта да ошондой. Биздин кыргыз адамгерчилигинде да ошондой мыйзамдуулукта. Адахан Кимсанбаевич, дайым өткөн шайлоолор сыяктуу ушул шайлоо мыйзам бузуу менен өтүп жатат. Ушуга борбордук шайлоо комиссиясы кандай чара көрөт деп ойлойсуз? Сизди урматтайбыз, колдойбуз дейт. Рахмат. Биз бир канча талапкерлер борбордук шайлоо комиссиясына кагаз менен кайрылдык. Мыйзамдардын, конституциянын кайсы беренелери кандай болуп бузулуп аткандыгы жөнүндө. Бирок кабагым кашым деп коюшкан жок. Мейли, эч нерсе эмес. Убакыт келет. Мына азыр кезинде Аскар Акаевич 10-жыл президент болуп, кайрадан конституциялык сотко берип, менин мөөнөтүм канчанчы мөөнөт деп суроо койду да. Эсиңерде Улуу Моңдун эсинде бар. 2000-жылы. Десе конституциялык соттун судьялары биринчи эле жолу деди. Ошондо биз депутат элек айттык. Эки жерде 5 болушуну дүйнө билбейт экен, бирок Кыргыз конституциялык соту билет экен деп. 10 жыл болсо, мөөнөтү 5 жылдан болсо, 2 жолу шайланган болобу? Жок, конституциялык сот биринчи деп чыгарып берди. Мына азыр дагы ошондой кетип атат. Мен билбейм, Садыриним ушуну угуп атабы, укпай атабы, көрүп атабы, көрбөй атабы, билбейм. Бирок 20-дан 30-дан мугалимдерди жыйнап, 40-тан ар бир айыл өкмөттөн аксакалды алып барасын деп салык салып, ар бир таксист 10 киши алып келесин деп эзип кыйнап атканын угуп атабы Садыриним? Укпай атса, менин сүйлөгөн сөздөрүмдүн баарын көрөт дейт. Садыриниме кайрылам. Мен дал ушундай кайрылуу менен Жээнбековке да айткамын, Атамбаевке да айткамын, Бакиевке да айткамын, Акаевке да айткамын. Токтот.
Eldi kıynaba. Eldi kıynaba. Janagындай olup ayantardı toldurup kol çaptırıp koysa sadırının oyluğu meni süyüp gelip otat uşulardı. Jer tepkilep sөгүнүп кетип баратат чогулушуңдан кийин. Жакшы эмес болуп атат. Келгенинге чейин 2 саат киргизип коюп отургузуп коюп атат, калтыратып. Жакшы эмес болуп атат. Сыздатып, таштын үстүнө тизип коюп атат. Токтоп, андай болбойт. Баарына бирдей шарт түзөбүз дедиң. Түз. Эгерде ушунчалык баарыбызга бирдей шарт түзөбүзсек, элибизди аясак, элибизге боор тартсак, ушундай кыштын күндөрүндө 18 талапкер экенбиз, келгиле чогуу жүрөлү деш керек эле. Келгиле чогуу жүрөлү. Баарыбыз бир барабыз. Эң мыкты чечим ушул болмок. Эң мыкты чечим. Мына ошондо 18-биз тизилип туралы, калдыргаштын балдарындай болот. Ар бирибиз оюбузга келгенди айталы 10 мүнөттөн 15 мүнөттөн. Калк таразага салып алсын, тандап алсын. Кимге добуш беришин эл өзү билсин. Жок, мен барам. Менден кийин эч ким. Андай болбойт. Эгерде экинчи жагы бар. Ушунчалык суук күндөрү элибизге күйсөк, жерибизге күйсөк, жыйындарды токтотуп, мугалимдерди сыздатып какшатканды токтотуп, келиңиздер, ансыз да киши карабаган КТР деген бар. Киши карабаган ЛТР деген бар. Күндө кечинде телетаймаш кылалы. Кимдин акылы канчалык экенин, кимдин тажрыйбасы канчалык экенин, кандай тилди канча билет экенин, окуй албайбы, акыл эси ордундабы, жокпу? Ушуну келгиле сындайлы деп, баягы акындарды айтышкандай, же студенттердин олимпиадасындагыдай кылып, мына ушундай кылып тизип берсе, сиздер ысык үйдө отуруп, чай ичип, маңдайыңызда тердеп отуруп, көрүп тандап албайт белеңиздер. Миллион халкы бар Америка. 300 миллион халкы бар Америка. Ар дайым президенттердин дебатын коюп коет. Телевизордон карап берет, жыйынтык чыгарып алышат алар. Караңыздар. Азыр бизде ушундай бир пайда болду. Барасын барган жерине ушундай тыюу. Эл менен жолуксаң болбойт. Неге болбойт? Кече болот эле, а бүгүн эмнеге болбойт? Ушундай да. Дагы деле кеч эмес. Дагы да кеч эмес. Мен бардык талапкерлерге бирдей кайрылам. Бирдей кайрылам. Келиңиздер, элди аяйлы. Элге күйөлү. Какшатпайлы, сыздатпайлы, үшүтпөйлү. Мектептин директорлорун кыйнабайлы сен канча алып келдиң деп. Келгиле, жүрсөк чогуу жүрөлү. Же жүрбөсөк, келгиле ошол КТР менен ЛТР элдин акчасы менен жашап атат, сиздердин чөнтөгүңүздөрдөн кетип баратат акча. Эмне үчүн аяйсыңар? Келгиле, Кыргызстандын президентин шайлагандан маанилүү маселе жок бүгүнкү күндө. Коюп кой, күнүнө саат 8ден 10га чейин 2 саат. Бүгүн саламаттык сактоо тармагын сүйлөйлү. Бүгүн билим берүүнү сүйлөйлү, тышкы саясатты сүйлөйлү, чек араны сүйлөйлү, каржы маселесин сүйлөйлү деп темаларга бөлүп кой дагы, чыксын сүйлөсүн. Айтсын. Эл таңдасын, көрсүн, салыштырсын. Кандай дейсиздер? Ош окуясы боюнча иликтейсизби дейт. Ош окуясы боюнча эмес, 2005-жылкы, 2010-жылкы, кечеки 2017-жылкы президенттик шайлоо кандай өттү? Парламенттик шайлоо 20-жылкы кандай өттү? Баары иликтенет. 5-октябрда эмне болду? Баары иликтенет. Бар ордuna келет. Мадумаровты ким болсо дагы Мадумаров болбосун деп аткандарынын бир себеби ушул да айланайындар. Муну менен соодалашуу мүмкүн эмес дешип атат. Адаханага куш келипсиздер дейт. Сизге мен мурунку ушундай чогулуштарда да суроо берип кайрылган элем. Базар Коргондун жолун оңдоп берүүңүздү суранабыз дейт. Кимге эмне кайгыда? Кудай кааласа өлкөбүздү оңдосок,
өзүбүз бараткан жолду оңдосок, Базар Коргондун жолу да, Ноокендин ичинин жолу дагы, мына ошол Майлуу суудан айланып өткөндөн баштап, Сузактын ичине чейин эч бактыбыз ачылбай койду. Ошол жолдордун баары оңолот дегенде мен сиздерге талапкер катарында жооп берсем айтмакмын да. Атыңызды жазып берсиз. Базар Коргондун жолу эле эмес, жолу оңголуп эле эмес, үстүнөн чатыр дагы тигип берем деп. Жамгыр жааганда чатыр жабылып калат өзү. Кар күрөй турган машиналарды тизип коем чекесине деп. Калп. Ар бир талапкердин берген убадасы кызылдай калп. Ишендеңиздер. Мен ушуну айтып жаман көрүнгөнмүн сиздерге. Качан дейсиздер, 2017 жылы. Пенсиямыздар 11 000 болот деди беле? Болбойт десем силер уруштуңар го мени. Болот десе болдуруп кое бербейсиңер. Болбойт. Булар 24 000 кылып берет, мен 25 000 кылып берем деди беле? Ассаламу алейкум. Алып атасыңарбы? Ошону Тынар менен Рахман Разыков керемет ойногон. Ошол Рахман Разыковдардын Тынар менен, тили менен сиздер түшүнүшүңүздөр керек эле аны. Мына жана кече сүрөтүн чыгарып коюптур го. Эгер мен болуп калсам, мышыгыңыздын тиши алтын тиш болот деп. Отура бериле айланайын. Болот экен деп. Андай болбойт деген мени жаман көргүлө. Рахмат. Садыр Жапаровдун күчтүү конкурентисиз, бирок эл сел сыяктуу экен. Көпчүлүк кимди колдосо ошол жака ооп кетет экен. Тилекке каршы көп адамдарыбыз сабатсыз болуп кетти. Муну сиздер айтсаңыздар жарашат. Мен айтсам жатат да кырылдап. Өзүнөн башканын баарын сабатсыз дейт деп. Мына сиздер жазып атпайсыздар. Биздин Кудай кааласа келечегибиз бар. Биз өз күнөөбүздү өзүбүз мойнубузга алганды үйрөнүп баштадык. Мындан 4-5 жыл баштап ушул суроону берсем, бизде күнөө деп айтпайт элеңиздер. Азыр үйрөндүк. Демек, биздин келечекке болгон үмүтүбүз жанып келатат. Биз оңолобуз. Кудай кааласа биз түздөлөбүз. Аллахтан суранышыбыз керек. Бир күндө дилге салып койгон болсо башка киши болуп койгонобуз иншалла. Караңыздар, канча жылдар ичип жүргөн адам бир күн эле келгенде баарын токтотот дагы. Эң көп мечитке каттаган ким ошол? Эң таза жүргөн ким ошол? Эң үй бүлөсүн сүйгөн киши ким ошол? Эң таза тамак жасаган ким ошол? Көзүбүз менен көрүп жүрүп атпайбызбы? Мен ишенем. Менин үмүтүм ушул. Мына ол эрте менен ушул Сулайман тоого чыксак, Бишкектин үстү көрүнбөгөндөй эле Оштун үстү да көрүнбөй калыптыр. Түтүн. Мен айттым, бизди бир караан каптап калган сыяктуу. Аллах чебер зат. Бир күн болбосо бир күн ушундай бир шамалын жиберет да, үстүбүздө каптап турган бүтүндөй булут кара түтүндүн баарын алып кеткенден кийин эрте сойгонгондо башка адам болуп ойгонобуз иншалла. Көкүрөгүбүз тазарып калган болот. Суроо, сиздин Садыр Нуркожоевичке болгон оюңуз кандай? Бизге бир аз айта кетиңиз. Рахмат Турдубаев Нурислам дейт. Адам адамга болгон сый урмат кандай болсо, ошондой сый урмат болот. Салам кандай болсо, алик ошондой болот. Ошондой. Мен ушунан эле билсеңиздер болот да. Бүгүн жанагындай кучакташып, жетелешип, отурар жерин 3 жолу сүртүп, жүгүрүп, тон жаап, тебетей кийгизип жүргөн азаматтар жок кезинде ушунун соттолгондугун туура эмес деп, ушул мыйзамсыз отурду деп, түздөн түз президенттерге кайрылып келген мен. Балдарын сабап кеткенде дагы түздөн түз кайрылып кеткен мен. 120 депутаттын бирөө дагы бир ооз сөз айткан эмес. Мен депутаттарга да кайрылганмын. Баш прокурорду чакырып, ички иштер министрин чакырып, силер сурабайсыңарбы деп кайрылганмын. Сурай алган эмес. Бүгүн эмне болдук? Биз экөөбүз атаандаш болдук да, ошол камалганы туура болду, мындан ары карай да ошол жактан чыкпашы керек деген азаматтар чайлашып
чапан жабышып, кучакташып, bir машинада жүрүп, ат минишип, сайран курушуп, ресторандарда тойлошуп отурушат. Мына заманын куруп кеткен тагдырдын тамашасы деген ушул болот. Ушул. Мен кандай болушум керек көз карашым. Мен ошондо атасы каза болгондо түпкү барып, Кең суу айылына барып, ошол жерден тажиясында мага сөз бергенде сүйлөгөн сөзүм ушул күнгө чейин эсимде бар. Ошол жерге топурак салып коюуга баргандан чочуп жүргөн азаматтар азыр жанымда жүрөт. Мен дайым жабыр тарткан инсандын жанындамын. Эгер дал көкөлөп учуп кеткен болсо, мен аны бутунан кармап тура албайм. Мен ар бир адамдын жакшы жагын көргүм келет, жаман жактарын өздөрү көрсөтөт. Ошон үчүн ар бир инсандын жакшы жагын көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгер сиздер өзүңөргө үлгү издесеңер, пайгамбардын өзү жетиштүү дейт. Бир окуя айтып берейин сиздерге. Ошондон салыштырып алыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тушунда бир жөөйт болгон. Ошол жөөйт базардын кире бериш жерине туруп алып, эрте менен кечке чейин пайгамбарды шунчалык жаман сөздөр менен акарат кылып, мына азыр ушул телефондон баягында акарат кылгандар кимдер дейсиз? Ошонун урпактары. Ушундай жаман сөздөр менен, атаң менен теңби, энең менен теңби, айланайын андай сөздөрдү адам эмес, айбан да айтпайт андай сөздөрдү. Кудай ошолорду тил бербей, ушундай бир күнөөлөрдөн куткарган. Ошондой кылып жаман сөздөр менен айта берет экен, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндө бир кесе тамак кылып барып, ал жөөйттүн көзү көрбөйт экен. Базарда туруп алып ушундай кылып сөгүнө берет экен. Өзүнүн колу менен тамак берет экен, күндө бир маал. Элестеткиле. Мына жеңилер. Эрте менен да бир сөз айтып кетсин, же достор же акелер. Алар билет кечинде ачка калышын. Туура. Айрыкча эгерде ошол бала тараптан бир той күтүлүп аткан болсо, бир жума укмуш сиздерге мамиле жасайт да. Себеп ошол ата менен энеге аман эсен жакшы барып келиштин жолун издешет. Эми муну караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Абу Бакир Сыддык эң жакын досу, бир эле учурда Расулаллахтын кайнатасы, Айша энебиздин атасы. Келип кызынан сурап атат: "Кызым, мен ушул Расулаллахтын бардык осуяттарын, бардык сүннөттөрүн аткардымбы десе, бардыгын аткардыңыз дейт. Өзүндөй кылып аткардымбы десе, өзүндөй кылып аткардыңыз дейт. Мен аткарбай калган бир жумуш барбы десе, бар дейт. Чочуп кетет. Бул эмне дейт? Десе, мына ушул базардын оозундагы турган яхудиге күндө мага тамак жасатып алып барып, өзүнүн колу менен курсагын тойгозуп келчиле дейт. Мына ушул ишти жасай элексиз дейт. Үйүнө барат дагы ошондой тамак жасап алып, барып, баягы яхудиге барып, "Кел, тамак жеп ал" деп оозуна салат. Анан баягы яхуди көзү сокур көрбөйт. "Сен кимсиң?" деп чочуп кетет. "Мен күндө сага тамак берип жүрчү кишимин. 2-3 күн болду келбей калдым. Мына жасап келдим десе, сен ал эмессиң" дейт. Эмнеге? Себеп ал кишинин тамагы жумшак болчу дейт. Ал кишинин жыты башкача болчу дейт. Ал кишинин мага жасаган мамилеси да башкача болчу дейт. Десе, Абу Бакир Сыддык ошол жерден ыйлап отурат да айтат: "Ал киши эми келбейт. Ал кетти түбөлүктүүлүккө. Ал ким эле?" дейт. Десе, ошол сен таң аткандан кечке тилиңди кайрап жамандап аткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эле. Десе, жанакы яхуди ошол жерден ыйлап бир вариантында айтат. Ошол жерден шахадат келтирип, мусулманчылыкты кабыл алды дейт. Экинчи эмнесинде айтат, ошол жерден көз жумду дейт.
Qarаңыздар. Күндө seni en жаман сөздер менен жамандап атат. Акарат кылып атат. Каныңды кайнатып атат. Ошол кишиге барып, оокат алып барып, анын оозуна салмак турсун, айланайын садакаларым, мойнубуз калалычы. Бир алакандай кызыл эт болуп, кызыл эттен ушул даражага жеткирип койгон энебизге бир жолу ошондой колубуз менен тамак бердикпи биз? Жок. Жок. Атабызга бердикпи? Жок. Бул жашоонун арманы ушунда экен. Сөзсүз түрдө көз өткөндөн кийин билет экенсиң дагы, башыңды ташка уруп ыйласаң да кайтпайт. Мына кайгы ушунда турат. Ошол сыяктуу сиздин берген сурооңузга мен ушинтип жооп берем. Менин артымдан канчалык ташырып жаткандар болсун, бир гана ошолорго да инсап берсин деп тилейм. Инсап берсин. Президенттик башкаруу болуш керек. Президент барлык нерсеге жооп бериш керек деп мен жападан жалгыз калып сайрап келаткан мен элем. Азыр элдин баары ушу жакка өтүп кетти да, кайра мен жалгыз калдым, карабайсың аны. Ушундай экен тагдыр. Мени менен урушуп келишти, мени менен согушуп келишти, көгөрүп. Мына бир азамат айтпады беле? Биз 61 мандат менен келебиз деп. Астагфиралла деген ошо. Мына караңыздар. Баягында билек күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет дегендей болбош керек. Жок. Кийиз казык кириши мүмкүн. Бирок ал казыкка ат байлай албайсың, айланай. Ушуну түшүндүрө албай эле кыйналып атам да. Же түшүнүп туруп кайра сурашып атам. Ошол Бишкекте конституциялык кеңешмеде отургандар да түшүнбөй атат мени. Кайсыл ишкана болбосун, иштесин. Биз принципти өзгөртүшүбүз керек. Принцип кандай болуу керек? Биздин ата-бабаларыбыз ойлоп тапкан теңшерик деген. Теңшерик. Эми үчүн сөзсүз биз бирөөгө өткөрүп беришибиз керек. Жок, жер биздики, кен биздики, технология сеники, каражат сеники. Гел, иштетебиз 50-50. Кандай дейсиңер? Ушул. Ошондо эч ким жабыр тартпайт. Бирок ошондо дагы шартты ушундай коюшубуз керек. Аны иштетүүдөн биздин бир тамчы суубуз жабыр тартпаш керек. Бир томолок ташыбыз жабыр тартпаш керек. Ушул шартты коюшубуз керек. Ошондо элге чыгып, эл менен жолугуп, ошол жерге барып түшүндүрсөң, биздин эл түшүнөт. Анан жең учунан эле парданын аркасында маселе чече коюп туруп иштетип кирсең, анда иштете албайсың. Аксакалдар бата берсин. Рахмат. Урматтуу туугандар, мына 3 сааттар убакыт болду. Адахан Кимсанбаевич өзүнүн бардык ички дүйнөсүндө бизге төгүп ачты. Мундан акча сөз болбойт. Эми биздин түшүнүгүбүз элге жайылтышыбыз, эртеңки чечүүчү мезгилде бир адамдай болуп добуш беришибиз. Чоң нерсе бар. Мундан акча айтып түшүндүрүүгө болбойт туугандар. Эч бир депутат мындай талапкерлер бир дагы мындай өзүнүн ички дүйнөсүн эли менен бөлүшкөн эмес. Бардык шашылыш, тегеректеп тургандар шаштырып, суроо бердире коюп алып кетип, ал опасный суроолорду мындай тегеренип өтүп жүрөттөр. Бул факты. Мына бер деди, сурооңду бере берчи деди. Мына акча болбойт. Ошондон эми бир жыйынтыкка келели, туура чечим кабыл алалы. Анан пата деп атат. Мен көмчө тос болуп калат да. Айта берем. Ana, mu'min deyli. Adakan, inimiz, yeldin oğlusun. Kanca yıldan beri yerin arasında yürüyorsun. Kılmadın, kekelenmiyorsun yerine. Uşun elimiz düşünmeyi koyduk. Kekele tuğlandan. Uşuna cetkildi, mani verelim. Calbı kırgız görsün. Calbı kırgız ele geçsin. Yeldi bölüşme verdi. Bir el olalım. Kırgız tündük düştük degen çok. Ana oşun kerek dumağında cekeksiler oşunda bölü alar. Bizi soğuşturup bayatmadım ben. Oşundan bir de olalım. Uşu söz yetken yerinin bazı 10 bin dep turallarını Adakan oğlumuzdu, erkenki çok yakıştı, aldığına sürüp çıkalı. Bizim geleceğimiz, yakşılığımız, ümidimiz, tileğimiz bir özde orucular. Kelgile gel, uşuna çından niyetimizi koyup, tövülüp bir mümin deydi. Kana 10 bin mi?
O bir altıntay olup aldık olup çıkan Allahu Akbar. Şunday aldık ilgili kalayım. Ana gönlü aytıcı böyle. Hatanı vergende daha gelip kıska biz diyen Kırgızca oldu. Altıntay oldu. Yeline uçu hareket kılıyor. Yel olma, Жақсылықтар менен жолугушалы. Рахмат. Geldik.